ишке ашыруу эмес, ишке ашырып жаткан нерсе бакыттын өзөгүн түзөт эмеспи? Андыктан жалпыңыздар менен Google экран аркылуу амандашып жатканыбыз өзү чоң бакыт. Саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, Элтер мамлекеттик телерадио компаниясында ыргайланган өмүр көрсөтүүсүнө кош келиңиздер. Албетте биз мына ушул кыргыз оон дүйнөсүндө өзүнүн кереметоондору менен эл ичинде жашаган ырлары менен белгилүү оончу композиторлордун эмгектерин чагылдырып келебиз. Бүгүнкү биздин төрүбүздө дагы эмгегинен баар тапкан өмүр бою кыргыз искусствосуна, кыргыз музыкасына салым кошуп келе жаткан бүгүн дагы керемет оондорду чыгарып, оондору элдик ырга айланып отурган президенттин ардак грамотасынын ээси, маданияттын мыкты кызматкери, биздин элибиз эчек гана бул инсанга эл артисти, эмгек сүйгөн артист деген наамды ыйгарып, бүгүнкү күндө дагы мына ушул кадырлуу, бактылуу турмуш кечирген оончу жана аткаруучу композитор Адылбек Кыязов биздин төрүбүздө. Адылбек агай, кош келиңиз. Сизди көргөнүзгө чексиз кубанычтабыз. Адамды эки нерсе картайтпайт дейт. Бири жакшы сөз, экинчиси жакшы мүнөз. Качан көрбөйлү, албетте бул сиздин мүнөзүңүз ушундай жумшак, жөнөкөй, ошондон улам мына мыкты оондор жаралып жатса керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүүбүздүн биринчи бөлүгү ыр дүйнөнүн башаты деп айтабыз. Албетте мына ушу сиздин чыгармачылыгыңыз, кичи мекениңиз бул атактуу залкарлардын мекени болгон Актала өрөөнү чыгармачылыгыңыз ошол жерден башталдыбы? Өзү көргөн чыгармачылык айылда ал убакта союз убагында көп мындай
элдик иш-чаралар, мектептин иш-чаралары, калка совхоздордун иш-чаралары, райондун иш-чаралары аябай көп болор эле да. Анан ошонун баарына активдүү катышып, анан ошол жактан биринчи жеңиш, менин айылым жеңишке таанылып, анан Акталага таанылып, анан 11-класты бүтүп, анан бияка келип анан башталат. Анан тааныла баштадыңыз. Агай, сиздин бейнеңизди карап турсак, 6 жашыңыздан комуз үйрөнүптүрсүз. Кантип үйрөнүп калдыңыз? Туптуура. Бул кээ бир адамдар мынтет, мен деле кээде үй бүлөлүк айтат да, балдарыңды сен музыкант кылбайсың. Эмне үчүн музыканы училищага бербейсиң же школага бербейсиң? Ал адамдын өзүнүн бир тубаса баягы ичинен чыккан, жалындап турган бир өзү тартып турат экен да. Эмнеге шыктуу болсоң ошол нерсеге тартып турат да. Ал эми мен болсо ошо бала кезимден ошондой кыяктын чыкканда, аккордеондун чыкканда каяктан чыгып алса да ошол канчалык алыс болсо да ошол жүгүрүп барып ошол тартып аткан кишинин алдына отуруп алып, жанына отуруп алып угуп, ушундай өзүнөн өзү тартыла баштайт экен да. Комуз черткен ушу айылда аксакалдар бар эле, ошолор комуз чертип калганда жанына чуркап барып угуп, өзүнөн өзүлөр тартат экен да. Ошентип отуруп эле ошо 5 жашымда, 5тен 6га караганда ушундай таятамда баягы төрдө отуруп алып, ошондо 70тен ашып калган кез экен, 75-терде. Анан төргө отуруп алып комуз чертип, ошонун жанына барып, ошол комуздун күүлөрүн угуп, ушундай аракат алчу элем да. Мына ошол комуздун күүсү сиздин чыгармачылыгыңызга чоң шык бериптир да, Шык берет экен ошондой. Анда биз болсо азыр сиздин дагы бир обондоруңузга кезек берели. Кыялга
алгачкы обонуңуз кимдин сөзүнө кайрылып чыгардыңыз же өзүңүз жаздыңызбы? Алгачкы обон эми мен 6-7 класстарда чыгарым окшойт. Кайдан аяктан текстти жазган кишини деле билбейт экен. Айылда школда окуйсуң. Кайра мектептен тарап атам чабан болчу, анан жайында жайлоого кетебиз, кой кайтарабыз. Ошол жакта кой кайтарып жүрүп эле анан ырдап, анан ал убакта баягы керемет ырларды укчубуз да, жанагы патефонду атам сыйлык алган патефонго жазылган баягы шедеврлердин ырларын угуп. Ушундай анан өзүм да ыр жазсам деп көңүлдөнүп анан өзүм талаада жүрүп эле блокнот таламдагы жазам. Ошентип анан бир 7 класстан ошо 3-4 обон чыгаргам да. Караңыз, 7 класста эле. Анан үнүмдө тонук жайлоону болсо билесиң, жайлоонун кандай керемет жерлерин карап. Кыйкырып ырдап, Алчкалдын арасына барып кыйкырып ырдасаң өзүңдүн үнүң өзүңө жаңырып бир тиришимдиктай керемет чыгат да. Анан ошентип ырдачумун. Эң сонун агай, сизге чыгармачылыкта чоң жол ачкан Муратбек Рыскулов атындагы Нарын музыкалдык драма театры болсо керек. Ошол убактагы залкарлар, сиз анда жаш кез кайсы жылы келдиңиз театрга? Мен 74-жылы филармониянын алдында 2 жылдык студия эстрада бөлүмүн бүттүм. Анан ошол жактан жанагы Айрикем ай, Гүлмира дегендерлерим ошол Жеңишбек Ашимовдун аткаруусунда элге чыгып кетти. Анан ошол убакта мени ал убакта телевидение бир эле кыргыз телевидениясы бар ошо. Мен таанаган деле киши жок. Көчөнүн баары ал убакта жана пластинка деген болчу. Ооба. Ошого тарап чыгып кетип эле кайсы институттун же общежитиянын жанынан өссөм эле менин ырларым ырдалып атат. Эркем ай, ичиңизден кубанып коесуз. Мен таанаган деле киши жок, бирок ушунчалык бактылуу болсом да. Сизди таанаган киши жок, бирок ырларыңыз жаңырап атат. Бүт жайлап атат. Анан баягы конокторго барганда ал убакта эле отуруш, андай баягы жердештер болчу. Биринчи жердештериң биле баштайт. Тегири айлана чөйрөң сен таанагандар биле баштайт сени. Ошентип ошол анан кийин театрга барып калдым 76 жыл. Бүткөндө эле бияктан айтты мугалимдерчи, Адылбек сенден чоң композитор чыгат. Себеби ал убакта сольфеджио деген кирет да. Сабак. Сабак. Анан сольфеджиону окуп атканда диктант жаздырат пианино менен. Ойно көрүп коет, анан ошону жазышың керек да, успейт деп. Анан балдар бүт электе мен жазып туруп анан баягы агайдын алдына алып барып таштап койчумун. Сен бошсуң бара деп. Анан ошо бүтүп атканда айтты, Адылбек сен биякта алып искусство институтунда оку. Композиторский ачылып калган да. Сенден чоң композитор чыгат. Айылга барганда эмне кыласың сен? Негедир ушу Нарын театры мени тартып туруп алды да, Караңызчы. Анан бүткөндө эле эчтекени карабай туруп Нарын театрына кетип калдым. Кармалган карлыгачтай жан дүйнөм жай албай сабаладым. Бейтанышым жазыксыз кармалган карлыгачтай жан дүйнөм жай албай сабаладым. Бейтанышым кылчактап кыйытып караганым
негизи Нарын театры бул сизге бир чоң мектеп Чоң болуптур. мектеп. Анан дагы ушул сиз келген жылдары Жумабедин Шералиев өңдө залкырларды көрүп, ушулар менен маектешип калдыңыз. Ал адамдардын дагы бир кичине да болсо сабагын алсаңыз керек. Шакырт деп өтөңүз, шакырт десе эле оозуна түкүрүп же оозуна сала албайт да. Ошол бийик адамдар менен, ошондой таланттуу адамдардын жанында жүрсөң эле, ошо кишинин баскан турганын, ошо кишинин кылган ишин, ошо кишинин оон чыгаргандарын баарын карап туруп эле ошо акындык менен адам өзүнө сиңире берет экен да. Анан ушу Шекем дагы оон чыгарып атканда эми ал киши да өзү майып киши да, анан ушу 3 колу менен отуруп алып фортепианонун жанына отуруп алып анан оондорду ойноп оонду чыгарганда мен ойлочу элем да, эгерде ушул Шекем мүмкүн ушул 12 мүчөсү аман болгондо мындай оондорду чыгарбайт беле деп кээде ойлоп кетем да. Анан ушундай керемет оондорду чыгарып, ошолорду угуп чоңойдук. Шекем, Сейитказандабеков, Койсун Карасатов же Капарова, Бакирдинова, Кеңеши же Калемкашы, толтура Тамара же анан кийин долоонду бүркүрөп чыгарып аткан баягы Кезекен, Сагыйпе же эмне деген таланттардан иштешти. Кандай залкарларды көрдүңүз, Мынакей ошол залкарлардан бат алып бүгүнкү күнгө чейин келип дагы талбай оондорду чыгарып келесиз. Анда биз азыр кош жылдыздар Адылбек Кыязов, Дамира Баратбаеванын аткаруусунда кереметтерге кезектелели. Sen
Дамира Баратбаева, кыргыз эл артисти, бүгүнкү күндө Муратбек Рыскулов атындагы Нарын музыкалуу драма театрынын ардагери десек болот. Бир кезде ошо жаш болуп эмгектенип, бүгүн мынакей жаштардын устаты катары сиз дагы, Дамира эжебиз дагы эмгектенип келесиздер. Негизи эле ушу театр сиздерди бириктирдиби? Чындыгында театр болбосо каякта биригет элек. Театр болбосо экөөбүз жолукпайт элек. Мен барсам ушу Дамира менден мурун бир 2 жыл, 3 жыл мурун иштеп калыптыр эми. Анан ошо театрдан экөөбүздүн баягы пикирибиз келишип, жылдызыбыз келишип, ошо жерден үйлөндүк. Анан ошо жерде мына Дамиранын иштегенде уже 50 жыл болуп баратат. Мен дагы буякта үй шартка байланыштуу кээде буякка үйгө келип, үйдү карап антип кичине ортодон сырык болуп калды. А так мен деле 35 жыл иштедим театрдын баш аягын. Ошол жактан элге таанылдык, журтка таанылдык, эл кыдырдык. Элдин канча элдердин батасын алды. Мен ошо жанагы Райма Алыбегим өмүр термеси Омар Хаямдын эл жигиттер кел кыздар, сенин үнүңдү ушундай ырлар биринин артынан бири катар чыкты да. Оондар, Оондар анан ошо бир айылдан бир айылга эчи уккандар келип, кадимкидей аркамдан келип, ошолорубузду жазып берип кетпесеңиз бизде болбойт деген. Менин ырларымды узак-узакта, мисалы үчүн 7 куплеттен дүйнөдө кимдер өткөн деген ырым бар. 16 куплет ушунтип эле. Сахнадан термеде окуп кеткен да. Писар болуп отурчумуз деле. Jarqıldap qayda
Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын, Кыргыз Улуттук Жазуучулар союзунун төрагасынын орун басары Керимбек Кадыракунов агайыбыз бүгүн бизде конокто. Агай, кош келиңиз. Сизди көргөнүзгө абдан кубанычтабыз. Кайсы жылдардан баштап ушу чыгармачылыкта бирге байланышып жүрөсүздөр? Адылбек Кыязовдун көп ырлары, көп ондору жекеле Кыргыз Республикасында кыргыз окурмандарын эмес, чет жерлерде дырдалды да. Илгери комсомол күчүндө болуп турганда, шу Москвада чоң иш-чара өтүп, ошол чоң иш-чарадагы Адылбек Кыязовдун ырын Кыргызстандан барган жаштар, комсомолдор, жаш күчтөр шу ырдашты эле. Шу белгилүү болгон Кыргыз музыкалык драма театры бар. Кыргыз искусствосуна залкарларды берди, мыкты-мыкты залкарларды берди. Ошол залкарлардан өнөрүн үйрөнүп, ошолордун үлгүсүн алып, усулун алып, жаңыдан кадам иштеп, иштеп калган мезгил экен Адылбек Кыязовдун музыкалык драма театрында. Анан бир кишилердин койгон спектакли ар дайым музыкалык ырлар менен коштолчу. Бир өзгөчөлүгү кайсы жерлерди кыдырбасын, кайсы чарбага барбасын ал кезде ушул бир спектакль коюшат, анан ага андан концерт беришчүлү да. Ошо концерттик номерлеринде Калыбек Тагаев, ошо жактан Жумамедин Шералиев деген залкарлар, ушулардын оондору жаңырар эле. Анан биринчи алгачкы Шүйдүрүм деген ырдын текстине Адылбек Кыязов оон жазган экен, оон жараткан экен. Ошол оонду ошо эл аралап ырдалып калды. Эң жакшы. Ошондон баштап мен Адылбек Кыязов менен таанышып, мамиле түзүп, үй бүлөлүк шартта дагы байланышып калдык. Адылбектин раматлыга энеси болор эле. Ушу мен ойлойм эртең менен жумушка узатып, кечинде жумуштан тосуп алып турар эле ошо кишичи. Ушунчалык абдан мээримдүү эле. Ал энебиздин колунан дагы чай иштик. Адылбектин үйүнө барганда энебиз ушул дасторконун жайнатып, жакшынакай чечилип сүйлөп, кубанып жете албай тосуп алар эле биздичи. Bizde yaşayıp unutuluz göz irme.
урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин көрсөтүүбүздүн экинчи бөлүгү тарыхка бай обондор. Албетте Адылбек Кыязовдун обондорлорун айтсак, биринен бири өтөт. Анан ушул Дамира Баратбай экөөңүздөр ырдаган бул өмүр термеси мейлиң 1000 жыл, мейлиң 100 жыл жашагын, билген чындык жер алдына жатарын, падыша бол, кайырчы бол, баары бир өлүм үчүн бирдей сенин катарында дейт. Кандай гана керемет саптар. Ушул улуу Омур Хаямдын саптарына кандайча кайрылып калдыңыз агай? Бул эми бизде ал убакта областтык агитация пропаганда бөлүмү бар болчу, област. Ошондо Алаков деген бир Болот Алаков деген байка бар эле. Анан ошол менин чыгармаларымна болейт этип, менин чыгармаларымды ушундай жакшы көрүп укчу да. Анан ошол иши бир күнү көтөрүп келиптир, ошо китеп жаңы чыгарып, бияктан жаңы басылмадан алып келдим Бишкек. Ал убакта кыргыз эмес эле. Ушуну бир карап көрчү. Ошо сен эч ким кайрыла элек, ушуну сен бир кайрылып көрчү, сенин колуңан келет деп ошо киши бергенде анан аны окуп отуруп көп ой толгоолору болуп, анан ошонун арасынан тандап анан ошо өмүр термесинин текстин 7 куплет кылып Дамир экөөбүзгө тууралап туруп анан чыгарсам, ошо чыгарманын баягы тагдыры ошо биринчи сахнага чыкканда эле билинет. Биринде. Анан биринчи экөөбүз үйдөн жаттадык, анан биринчи концертке, ал убакта концертте аншлаг бизди көрөбүз деп, бизде эми күмөндөр табылды байке, тамары толтура да. Ошолордун баарын көрөбүз деп жөн эле концерт аншлаг менен өтүштү. Эл батпайт. Эл батпайт. Ошондо биринчи чыгып эле калчылдап эми тиги Жаңылбай ырдаса экен деп ырдасак эле дүркүрөгөн кол чабуулар менен кетти. Анан бул ырдын өмүрү узун болот экенин билесиң да. Туура, мына ушу баардыгыбыз жакшы көргөн ушул өмүр термеси. Желдей жортуп батты бир күн дагыда, ал өмүрдүн кетти келбей жагынан, тири туруп болгум келбейт
birde senin katarın Өмүрдө күйүп жанасың, өмүрдө кубар тарасың. Ырахат элге тартуулап, ырымда менен канаттым дейт. Канат обондордун жаратуучусу Адылбек Кыязов агайыбыз бүгүн биздин төрүбүздө. Адылбек агай, биздин экинчи бөлүгүбүз тарыхка бай обондор. Мынакей азыр эле ошол Омар Хаямдын мына сөзүнө жаралган обонго токтолуп кеттиңиз. Андан кийинки мынакей ушул Гүлмира деген ырыңыз. Ар бир жаштар бүгүнкү күнгө чейин ырдап жүрөт. Эй Гүлмира күндө келе мен сага депчи. Бул ыр кандай жаралды агай? Бул ошо студияга тапшырдым деп айта атпайм, студияда окудум. Ошондо окуп жүргөн кезде аккордеон бар, общежитиянын 4-нчи этажында, 5-нчи этажында жашайбыз. Анан ошо терезелерди ачып коюп, баягы студиянын балдары ар жакта финансовый техникумдун кыздары окушат. Ошол жакта карап эле ырдай берчүбүз да. Ырдап, анан мен өзүмдүн ошондой илхам бар экен да. Ушул кайрыктар келип калды, анан отуруп алып кээде мен текстте жазбайм мында майда-чүйдө деген. Анан отуруп анан текст жаздым да. Текст жазып анан ырдасам эле балдары жактырып калды. О, жакшы экен деп эле. Оон чакырды өзү эле. Оон чакырды. Анан ошондон эч кандай сүйүүсү жок эле. Ошондой бир өзүнүн адамдын илхамы келгенде ошондой ырлар чыгып калат экен. Сөзү дагы баягы оңой эле. Эй Гүлмира, күндө келе мен сага. Бул эми шлягер да, көңүлүн ача турган бир кандай өзүнчө мажорный адамдын көңүлүн көтөрө турган. Канча жигиттер, канча балдар ушул ырларды ырдап алып, Аяркен ырдап алып, Гүлмираны ырдап алып, кыздары менен таанышып. Көптөр айтып калат да, жер кыдырып биз көп жүрдүк да. Ооба. Мен ушул Гүлмираны гитара менен ырдап атып анан менин келинчегим мени сүйүп калып ошондон үйлөнгөнбүз дегендей сыяктуу. Эң сонун. Анда баардыгыбыз жакшы көргөн мына ошо Гүлмира деген керемет обонго кезек берели. Düşünsökçü sençelik bir da kızdı jaktırmagan. Ey Gülmira, Gülmira, gündü baram ben sağa. Köngülümdü juvatıp gülüp koydu sen bana. Ey Gülmira, Gülmira, gündü baram ben sağa. Köngülümdü juvatıp gülüp koydu sen bana. Ügü aylançıkta peli verim, ümittü aksıyımdı tögü verim. Köngülüm kança gütsem kalmadı bir, gözümdü terezeden köre verim. Ey Gülmira, Gülmira, gündü gelip ben sağa. Köngülümdü juvatıp gülüp koydu sen bana. Ey Gülmira, Gülmira, gündü baram ben sağa. Köngülümdü juvatıp gülüp koydu sen bana. Gülmira güttürmösten çıkıp kelçi, gülmünden çın dilinden kolun berçi. Yaşomdu senden artık jırganım çok, jaktırıp suyum degen sözüm berçi.
sen maga. Андан кийинки чыккан оңдорубуздун бири бул досторго. Мына ошол сиздин дырыңыздан достор деген тобу түзүлүп, достукту бекем туткандар ушуларды аткарып жүрөт. Бул ырыңыз качан жарык көрдү агай? Туура, бул деген 2000 канчанчы жылдар чыкты, 2007-2008 жылдар чыгып досторго ошондо өздөрүнчө топ түзүп, өз ишчердайыбызда ошондо даярданып алышкан экен, ошол маалда чыгып калдык. Анан Гүлзат Байзакова ишендер менен катышабыз да. Алар биздин үйгө келип калып эле Адылбек байке биз досторго деген топ түзүп атабыз. Ошого бир конкурс катары ырларды жыйнап атабыз. Ошо оон чыгарып беребизби? Анан Кудай жалгал оон даяр болсо, момундай досторго деген ыр бар, ушуну барып кыздарга ырдап бер. Эгерде жагып калса биз ырдайсыңар деп. Анан кетишкен, анан кийин бир топ ырларды чыгарып туруп, 4-5 ырларды баягы ар кайсы оончулардыкынан алып ырдашкан экен. Анан ошондо досторго жагып калып, анан кыздарга жагып калып, ошондо досторго биринчи жолу ошо уюшулганда досторго топ ырдап чыкты. Бир күнү Адылбек жолугуп айтты, ушул ырга мен оон чыгардым, бирок кайрыгын момундай кылып кошот элем деп, жанагы достор деген кайрык менен ыргак менен келиптир да. Ошондой маселе койгон, ошону ырдап бүгүнкү күнгө чейин ырдалып жүрөт. Көп учурлар ырдалып жүрөт да. Бул Адылбектин эмне үчүн элге улуктуу ондорду жагымдуу болгону, бул улуттук колорит иштейт да. Улуттук колорит иштейт. Анан улуттун угармандары сүймөнчүк менен угат дагы сүймөнчүк менен ырдап жүрүшөт. Бүгүнкү күнгө чейин ырдашат. Атқан таңды батқан
сөзү бар экен. Ийгиликке жетпей калдым деп өкүнбө, алдыда сени ийгиликтер күтүп турат дейт. Биздин көрсөтүүбүздүн 3-чү бөлүгү ийгиликке жеткен жылдар. Адылбек Кыязов, учурда дагы талбай эмгектенип мыкты оондорду жаратып келесиз. Адылбек агай, учурда кимдердин сөздөрүнө кайрылып, кандай оондор жаралып атат? Учурда менде жакшы оондор бар азыр эми. Көбүнчө Кашкынбек Отурбаев деген ушул бала кезимден, жаш кезимден ушу менин чыгармаларыма кызыгып, ушу мени баягы көпчүлүктүн арасында болобу, кайда болобу ушул Адыкемдин оолдору деп, кайда болсо ушу мени бийик көтөрүп аябай мактайт да. Адыке сенин оолдоруң кайталангыс оолдор, жүрөктө кала турган оолдор деп. Анан кийин агишебиз да чыгарма жазып ушу бир топ чыгармаларын жазып томдорду чыгарды. Болсун. Анан ошолордун арасынан мен издеп бир топ оолдорду чыгарып Кыргыз улут деген, Аялга, Байбичеме, агиш азыр 80ге жашып, 80ден ашып калды. Мен баягы жаш өткөндө Байбичени мактап калат экенбиз да барып. Ооба. Анан ошол Сатыш эжем дагы ушундай адамдан башкача мээримдүү, ушундай жакшы эжебиз бар. Кашкынбек байкенин байбичеси. Анан ошо байбичесине арнап жакшы ырларды чыгарган, ошондой ырларды чыгарып жүрөбүз. Sıylaşıp yürün
Албек ага, сизге ыраазычылык. Албетте бүгүнкү бизден ыргайланган өмүр көрсөтүүбүз мына сиздин чыгармачылыгыңыз туурасында болуп жатат. Дагы деле талбай эмгектенип келе жатасыз. Ырларыңыз дагы мына элдин жүрөгүндө жашап атат. Ошондуктан сизге эркин микрофон, көрөрмандарыңызга, биздин телекөрүүчүлөргө. Гүлмиралардын алды 60-тан ашып, жашы 45-ке чыгып калды, эң жашы. Эне болушту дейсизби? Эне болушту, апа болушту, эне, чоң апа болушту. Эми ошо менин талантымды сыйлап, биздин ошо сахнадан не деген кол чабууларды укпадык. Ой, көпчүлүк артисттер өмүрүндө андай кол чабууну эңсеп жүрүп өтөт. Мен Кудайга 1000 мерте ыраазымын. Şu el biz sahnaya çıkkanda düşürüç emez. Uşul vaka çeyin sahnadan дүркүрөгөн кол чабуулар менен жүрөбүз. Айланайын кыргыз элим, аз көппү сиздер үчүн эмгек кылдык. Ушул эмгегибиз сиздердин жүрөгүңүздө жагалса, мен бактылуумун деп сезем. Сиздерге чоң рахмат. Сиздер болбосоңуздар бизди каяктан ким колдоп ушул сахнада, бу телевидениеде отурат элек. Ошон үчүн сиздерге ийгилик башымды ийем, чоң рахмат. Ден соолукта болгула, көп жакшылыктарды каалайм. Жерибизде, Кыргызстанда тынччылык болсун элибиз. Рахмат агай, бүгүн жалпы телекөрүүчүлөргө гүлдөн керемет обондорду тартуулаган сиздей инсандар көп болсун. Сизге бекемден сол узун өмүр каалайбыз. Дагы мыкты обондор жарала берсин. ЛТРдин төрүнө жакшы обондоруңуз менен келип туруңуз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарды дагы бир жолу бүгүнкү жакшы эс алуу күнүңүздөр менен чын дилден куттуктайбыз. Ал эми бизге жакындан жардам көрсөткөн Борбордагы Заман ресторан жалпы жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Жакшылыклар дайыма жан дүйнөңүздөргө азык болсун. Ушуну менен ыргайланган өмүр көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүдөн амандашканча саламатта калыңыздар.